эле сөзгө муктажбыз. 4 эле сөзгө. Ошо 4 эле сөздү айтсаңыздар биз ааламды комтурабыз да. 4 эле сөз. Айжан, канча сөз экен? 4 эле сөз. Алтыным, батырым, арыстаным, эркегим деп койсоңуз биз тонугум турабыз. Кадимкидей. Аксакалма 70ке чыккан аксакалдар мынтип олтурат го. Бүгүн барып чоң энелер, жеңелер бүгүн барып алтыным, батырым, арыстаным, эркегим деп койсоңуз, кадимкидей эртеге көчөгө чыкканда талтаңдап басып калат, керсейип басат кадимкидей. 4 эле сөз. Алтыным, батырым, арыстаным, кыйыным, эркегим деген 4 эле сөзгө муктажбыз. Ишенбесеңиз, мен айткандай кылып бир жума жашап көрүңүз. Күндө эрте менен кечинде кайталап, алтыным, батырым, кыйыным, эркегим, арыстаным деп турсаңыз, өзгөрбөсө, мага телефон чалыңыз. Агай өзгөрбөйт атып коет. Кепилдик берем, кадимкидей өзгөрөт. Уктап аткан жеринен туруп кадимкидей жумушка чыгат. Аялдар дагы 4 эле сөзгө муктаж экен. Агайлар, акалар, үкелер, инилер. Күйөө бала, Айжан деле 4 эле сөзгө муктаж. Кадимкидей жашоо өзгөрөт. Алтыным, чырагым, айым, күнүм деп койсоңуз, кадимкидей өзгөрө жашооңуз. Бир жума мен айтканымдай кылыңыз, күндө эрте менен алтыным, чырагым, айым, күнүм деп койсоңуз, 70ке чыккан кемпириңизге бүгүн барып алтыным деп коюң эле, кемпириңиз ордунан тура калып күнүгө карап жүгүрөт. Тапкан тупканын баягы нерсен баарын алып келгенге жүгүрөт. 4 эле сөз. Көңүл да көңүл. Жашоо ушундай экен. Бири-бирибизге көңүл бөлсөк, жашообуз ушинтип жашайт экен. Ошондуктан күн сайын кайтала. Биз ойлойт экенбиз да, сөз таасир бербейт. Бул шүмшүккө сөз таасир бербей калган деп ойлойт экенбиз да, андай эмес экен. Сөз деген керемет экен. Сөз деген сыйкыр экен. Кадимкидей таасирин берет экен. Ошондуктан кайталай бериңиз да. Күндө барып алтыным, батырым, кыйыным, эркегим, арыстаным дей берсең, тонугум турат. Чырагым, аппагым, күнүм, айым дей берсең, кадимкидей тонугум турат экен. Ошондуктан кийимге көңүл бөлгөндөй, эки жаш бири-бирибизге көңүл бөлүшкен жашоо ушундай гүл болот экен.